А внутри вежливость, ну, так и кипит. Ага. Карл, слушай, птица, а может быть ты слыхала какую-нибудь вежливость? Подскажи. Да. Я слышала, что надо уступать место старшим. А это как, птица? Старшим – это тем, кто дольше живет на свете. Место надо уступать тогда, когда ты сидишь, а рядом стоит кто-то старший. Мен бул Жаңгазиевке келгениме мына 1,5 жылдын жүзү болуп атат. Ага чейин мен Ош облустук Надырбек Шамырзаев атындагы Куурчак театрында 22 жыл эмгектендим. Эки тилде, биз 3 тилде ойночубуз. Ошто өзбекче, кыргызча, орусча ойночу элек. Анан кийин бул жакта эки тилде ойноп атабыз, орусча, кыргызча. Азыр мен орус группасындамын. Азыркы образыбыз эми бул балдардын балдарга сыйлыктыкты балдарга үйрөтүп, ошону билдирели деген оюбуз бар болчу. Бул жерде мен өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. 5 ролда ойнойм, жалгыз өзүм. Анан биздин барып туруп ошолор эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сыйлыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алдыр. Эң аягына барганда көп сыйлык сөздөрдү жаттап бүтөт. Щенок, что? А тебе сколько лет-то? Мне? Нисколько. Ты старше меня. Садись! Да не хочу я сидеть. Давай лучше побегаем, а? А про вежливость забыл? Садись, тебе говорят! Эй! А ты чего это толкаешься, а? А я не толкаюсь! Я тебе так вежливо прошу садиться! А я тебе вежливо отвечаю, что я не сяду! Я говорил, садись! Бұл сезонда қандай ачкан турабыз. Біз кербен, театр кербен уюштуруп атабыз да. Ал Моореке жаңы аянтчадан баштап, Маданият министрлигинин алдынан баштап, ошондон уран чакырык менен артисттер өздөрүнүн курчактары менен ушул театрга чейин уран чакырыгы менен келишет. Андан кийин театрдын алдында бир аз ой зоок болот. 15 мүнөттүк ой зоок. Андан кийин жаңы бир эки спектакльбиз бар. Ошо менен ачабыз. Биринчиси орус тилинде болот. Ал здравствуйте, саламатсызбы? Орусчасы здравствуйте. Жаңы коюлган, россиялык режиссер койгон. Ошол спектакль менен ачабыз. Экинчиси болсо Жолдош Эркинбаев агабыз жазган бир жакшынакы бир балдар үчүн жазган спектакль бар. Мышык жөнүндө. Ошол жөнүндө болмокчу. Пойду внученька отнесу. Вместе отнесем! Мы вас охранять будем! Албетте бүгүнкү күндө Куурчак театрына артисттер бүгүнкү күндө эки труппа тең эле бар, бирок баягы толук кандуу ошо бизди канааттандырат деген ойдон алысмын. Себеп дегенде баягы аксакалдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө жаштар мындай коюла турган спектакльде мындай жаштарды талап кылат экен. Бизде актер чеберчилиги университетинде, Маданият университетинде, анан Кыргыз драма театрынын алдындагы 4 жылдык училище бар. Алар дагы актердук кесипке гана даярдаш элек. Ошол чуркап жүрүп, аракет кылып жүрүп, айтып жүрүп, мына биз киргизтиргенге киргизип, бүгүнкү күндө азыр Куурчак факультеттерин ачышты да. Андан тышкары мен ошол жакта сабак бергендиктен, ошол жакта жүргөн бир 4-6 студентти алып койгонмун. Алар бүгүт деп атабыз.